Mekka kola суусундугу халалбы? Mekka kola деген аты арамбы? Mekka kola суусундугу боюнча билесизби? Умрага барып келгенден кийин күнөөлөр кечирилет деген чынбы? Шарттары, машалла. Bir топ суроону, 3-4 суроону бир берип коюпсуз. Mekka kola де суусундугу халалбы деп. Мына азыр кола боюнча бүткүл дүйнөдө тополоң. Бул Газзада канча деген жаш балдардын каны жөөттөрдүкү экен, бойкот. Эч кимге жашыруун эмес го. Mekka kola деп ошого альтернативный кылып чыгарышкан экен. Бирок алхамдулилля биздеги халал харам боюнча халал стандарт, биздин муфтият, диний идарабыз бар, дин башкармалыгы бар. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын алдында атайы бөлүм бар. Мына ошолор ушундай орчундуу маселелерди халал стандартына туура келеби, келбейби көзөмөлдөйт. Менин кабарым бар, өзүм окудум, көрдүм. Муфтият сертификат бериптир. Аларда алхамдулилля жөнөкөй эле эмес, атайы укканыма караганда Бактиярдамла ошо Алматага барып, атайы ошолордун компаниясы менен сүйлөшүп, курамын карайт да эмездечи, халал менен харамга келгенде курамын карайт. Ошол жерде адамга зыяндуу, арам нерселер жокпу? Жок десе, анан алхамдулилля ал адал болот. Адамга зыяндуу, арам нерселер болсо, ал арам болуп калат туугандар. Ошон үчүн мына Mekka kola боюнча сертификатында мен окудум. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, муфтияттыгын атайы мынакей сертификаты берилиптир. Эми биз бир муфтиятка баш ийип, ошолордун фатваларына амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Mekka kola деген аты арамбы деп. Жок, аты арам эмес. Мекка. Бул иншалла арам эмес, эмнеге арам? Ким айтат буну арам деп? Суусундугу боюнча билесизби деп, ошо билгеним ушул. Ошон үчүн иншалла наоборот ошо берки арам кошулган кошулмалардан этияттанып өзү сактанайлы дагы. Мына азыр мусулмандар дагы Кудайга шүгүр. Өткөндө, бүгүн деле Милаф деген, Милаф кола деп не чыгыптыр Саудиядан. Mekka kola деп мен укканыма караганда Франциядагы жашаган bir тунистик ушундай bir араб машаалла атайы ушунун bir канча пайызын кайрымдуулукка деп жумшайт экен да. Эми мен укканымы айтып атам, анан атак мен көрүп же болбосо барып таанышып андай сураган жерим жок. Ошо мусулмандарга кыйналгандарга 10%ын ушундай кылып жумшайт экен, кайрымдуулук кылып. Алхамдулилля туугандар, өзүчө биз азыр мындай болуп калдык. Алдыбызга келгенин эле жемей ичмей, андай болбойт. Куранда Алла Таала пайгамбарларга буйрук берген. Я юхар русул кулу минат тойибат ва амалу салиха. Эй пайгамбарлар, адал жегиле. Пакиза, таза жегиле. Анан жакшы амал кыласыңар. Алла Таала Куранда ушинтип буйрук берип, ошондой эле пайгамбарларга дагы и момун адамдарга да Алла субханаху ва таала буйрук берип койгон да. Не деп? Аларга да силер адалдан жегиле, эгер Аллага ибадат кылсаңар, кулу мин тойибат ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун. Аллага шүгүрулла, эгер Аллага ибадат кылуучу болсоңар. Бирок адалдан жегиле деди. Биз берген рызкын адалынан жегиле депчи. Ошон үчүн иншалла сөзсүз адал, арам маселесин ачык көрүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, мына Mekka kola дегени иншалла Кыргызстанга да келип калыптыр, субханалла. Иншалла элибиздин алкымы адалдана берсин. Умрага барып келгенден кийин күнөөлөр кечирилет деген чынбы? Чын жүрөктөн туура талап менен барып келсе кечирилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистер өтө көп. Умрага машаалла канча деген Меккенин жанында тоба, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында тоба кылуу. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү деле айткан хадистерде келет. Ажылык менен умраны катарлаш, бирин артынан бирин улантырып кылып туруп, карап туруп, кылып тургула деген. Себеби жакырчылыкты жана күнөөнү устара кыргандай кырат да. Көрүк болсо темирденче кирлерди кандай жок кылса, ошондой жок кылат деген. Бул иншалла ажылык умра улуу сапарлардын бири. Күнөөлөр кечирилет, даражалар бийик болот. Устаз, аллергиям бар. Чүчкүрүп мурдуман суу чыга берет. Багымдат намазында дагы кечке агып даарат алып бүткөндөн чарчап жарым сантиметрдей киндей менен суу чыкты. Ириңби же кин? Кан менен суу чыкты. Белим дагы ооруп аткан.
дарттан қапа алғам. Қайыры алайын десем 6 минут еле. Мен жақшы жазба, жақшы жазып беріңіздер туғандар. Жақшы түшініксіз болып қалыптыр. Мына, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, алейкум ассалам. Мен азыр чет өлкөдө иштеп жүрөм. Үйдүн биринчи кызы болом. Ата-энем айылда орта жашаган үй бүлөлөрдүн катарына киребиз. Аллага шүгүр. Мен динге келгениме 3 жыл болду. Бирок үй бүлөм динде эмес. Өзгөчө биздин үй бүлөдө кыз баланы анча баркташпайт. Мен болсо менин үй бүлөдө намаз окуп, дин менен жашашын каалайм. Жана үй бүлөмдө кыздын баркы көтөрүлүсү экен дейм. Айрыкча атам бааласа экен дейт. Ошондуктан ушул жактан тапкан акчама атама Меккеге умра жолдомо алып берсемби деп ойлонуп жатам. Балким ошол жерде аалымдардын баяндарын угуп, жүрөгүнө таасир этер деп үмүттөнөмүн. Бирок өзүмдүн деле байлыгым жок, студентмин. Азырынча ушунда иштеп тапкан акчам гана бар. Суроо, шарият боюнча менин абалымда атама умрага жолдомо алып берүүм туура болобу? Бул амал сооптуубу? Же өзүмдүн абалымды да эске алып, башкача жардам кылганым туураракпы? Машалла, караңчы. Машалла, кыз бала, студент, ата-энесине күйүп, алар да ушу намаз окуп калса экен, иман жолуна түшүп калса экен, адал жолуна түшүп калса экен деп. Ушу умрага ар жагын ойлоп, ушу умрага барып келсе деп. Сиз студент экенсиз. Өзүңүздү биринчи жакшы караңыз. Сизге эч кандай милдет эмес ата-энеңиз умрага жиберген. Анан көрөк ошону өзүңүз жакшынакай окуп, кажетиңиз, контрагыңыз, тамак ашыңыз, турак жайыңыз, жашооңуз деген бар. Андан дагы эгерде ашса, анда мейли. Ата-энени умрага жөнөтүп койсоңуз, Кудай кааласа өтө сооптуу иш бул. Бирок биринчи өзүңүздүн зарылчылыгыңыз, кажетиңизден бүткөндөн кийин, анан кийин ата-энеге. Атак мисалы эч кандай шарият боюнча милдеттүү эмессиз. Эгерде кылган болсоңуз, машалла айкөлдүүлүгүңүз болот, кайрымдуулугуңуз болот. Ажап эмес сиздин ушул кыймыл акчаңыз машалла берип, ата-энеңиз умрага барып, машалла ибадат көй, намаз көй болуп келип калса, Аллахым берекесин берсин. Кыргызда ак сатылбайт деген сөз бар. Сүт кымыз сатса болобу? Болот тугандар, сүт кымыз сатса болот. Ак сатылбайт дегени бул эми тугандай мындайда бул арам деген мааниде эмес ал. Ак сатылбайт деген демек сатпаш керек экен, сүт сатпаш керек экен, кымыз сатпаш керек экен деген мааниде эмес, сатса арам болуп калат деген мааниде эмес. Ак сатылбайт дегени мен сизге сатпай эле бекер берем деген эле мааниде. Сиз сүттү ичиңиз, кымызды ичиңиз, патаңызды бериңиз деп, мурда алхамдулилла мына биздин ата бабаларыбыз айкөл эле, жоомарт эле, март эле, берешен эле. Мына ошолор сүттөрүн сатпай, кымыздарын сатпай эле, жөн эле мейман доско машалла берет эле дагы, анан айткан сөз келип калганда ак сатылбайт деп коет эле да. Bunun siz satsanız, kımız satsanız da bolot, süt satsanız da bolot. Bul adal, bala çakağınızı baksanız bolot tuğanda. Albatta inşallah, eğer bir uçur gelip kalsa, başkalarga dağı sıylap, kayrımdılık kılıp koysanız жақшы. Men bir jumuşka kireyin dep жатыкам. Al jumuş mındayça, magazinlerge kompaniyanın tavarların satуу. Magazinlerge kompaniyanın tavarlarını satуу. Ошол товарлардын içinde аялдар чачын боёй турган боёк, краска дагы бар. Ушул ишке иштесе болобу? Алла разы болсун. Рахмат. Мына караңыз. Боёк кайсы деңгээлде? Эгерде суу өткөрө турган деңгээлде болсо мейли. Бирок суу өткөрбөй турган краска ошол деңгээлде боло турган болсо, анда гусул дагы дарат да болбой калат. Ошого себепкер болуп каласыз. Ошон үчүн андайларды сатпай эле коюш керек. Аны эми сиз жакшы билесиз, ошо компания жакшы билет, жана аялдар жакшы билет. Ошол боёк суу өткөрбөй, мен билбейм. Ошону өзүңүздөр эми красканын түрү бар да эми. Канча миң деген краска бар да, мен каяктан азыр сиздин каягынан билем мен. Ошон үчүн бизде шариятта бир эле жол айтып коет,
Su өткөрбөй, ушуга мага жооп бериңиз. Өткөрөт десеңиz боло берет. Өткөрбөйт десеңиz болбойт.